эч кандай андай эмес, экөөбүздүкү бирдей. Себеби экөө тең бул Нуркожо Аксакалдын жазган санжырасынан алынган. Анан кээ бир түшүнбөгөндөр мен жана жалпы санап кеткем да, бир назар 7 атасы деп. Садыр өз дагы бул бир назар мен 7 атам деп атат. Мен эсептөөмдө дагы бир назар 7 атасы болуп атат. Ошону арифметиканы билбегендер сиздики башка чыгып атат, аныкы башка чыгып атат деп ошондон эле адашып атат. А болбосо бул жерде баштан баштап аягына чейин бир эле ата тек, бир эле санжыра. Андан өзгөчөлүгү, мисалы үчүн Садыр Жапаровду болобу, же дагы башкалар болобу, өздөрүнүн ата тегинин санжырасын айтышат. Мен эми санжырачы эмесмин. Мен деген ошол санжыранын ичиндеги ошол каармандын, же болбосо ошол инсандын чын эле реалдуу тарыхта кандай болгон эмеспи. Ошол архивдик документтерде барбы, жокпу? Мен ошону гана баягы тактаган, архивдик документтердин негизинде ошого тактоо киргизген жагынан мен мына санжыраны ошол жагынан мындай өнүк турам. Бир мезгилде Садыр Жапаровдун ата тегине байланыштуу архивдик документтерди алып атканда, бул жөнүндө эч кандай баягы Садыр Жапаровго тиешелүү жагын деле ойлогон эмесмин. Анан Садыр Жапаровдон анан кийин мына анын теги уйгур, теги мындай, башка деген сөздөр чыга баштады. Анан кийин бир Мурат Жетмишбаев деген өзүнүн постуна анын санжырасын жазды. И карасам, менин колумда 15-жылы 30-июлда алынган архивдик документтер жүрөт. Бул Албай уулу Солтонкул 1865-жылы 23-июнда бир назар уругундан болушу болгон деп. И ошол Албай Солтонкул Албай уулунун мөөрү жүрөт. Мына ушундай, мен аны мурда эле 15-жылы алып койгон документ экен. Кийин жанакындай бир талаш тартыш, ушундай пикирлер болуп атканда, мен жөн эле ошол документти жарыялап койдум. Болбосо азыр Садыр Жапаровдун тегин изилдеп мындай кылайын деген деле оюм жок болчу. Менде ошондой документтер өтө көп. Көпчүлүк айтып атпайбы? Бул жалаң гана ошо президенттердин, ошондой тектүүлөрдүн мындай бир тарыхын изилдейт, тактайт, ушундай деп. Мисалы үчүн мына Садыр Жапаров ошонун ата тегине тиешелүү документтерди алып атканда, Садыр Жапаров мен оюма да кирген эмес, и Садыр Жапаров түрмөдө жаткан. Мен ошол мезгилде көлдө мына Батыркан Ногаев деген, Мураталы Би деген, Боронбай Меңмурат уулу деген, анан ушундай бир белгилүү инсандардын баягы архивдик документтерин алып атканда, ошонун арасында бар экен Балбай Баатырдын, ошолордун арасында архивдик документтер да бар экен. Бул жерде бирөөгө барып туруп, мына Садыр Жапаров түрмөдө жатканда мен ошондон сыйлык алам деп туруп, ошону 15-жылы 30-июлда архивдик документин ошондо алсам ким ишенетчүмбү? Бул эми азырчы түркөйлүк. Тарыхты түшүнбөгөндүк. Анан Бактыбек Калмаматов мага дагы жазды. Сиз Садыр Жапаровдукун ушундай тактап би экен, болуш экен тактап берипсиз, меникин дагы анда тактап бербейсиз деп мындай бир ирония катары, мындай эме катары, какшык катары жазыптыр. Анан кийин Бактыбек Калмаматовдон ким экен деп менде эми анча-мынча документтер бар. Анан сураштырып келсем эле, Бактыбек Калмаматовдун апасы менин апамдын сиңдиси болуп чыкты. Анан кийин анын таятасы менен, чоң таятасы менен менин таятам Жээнбек бир тууган болуп чыкты. Анын чоң таятасы Мамат Ибраим согушка кетип келбей алган, а менин таятам анын чоң энеси Бураканы менин апама кошуп, сиңди кылып багып өстүргөн экен. Бактыбек Калмаматовду мурда кээде бир Куран окуган жерди көрүп калчумун, бирок мындай байланышты билбепмин. Анан кийин эле сураштыргандан келип, анын чоң таятасы менен менин таятам Жаныбек Казы деген айтылуу, Жаныбек Казы бул жактан Совет бийлигинин мезгилинде куугунтукка алынып, анан Кытайга качып, Кытайдан Пакистанга барып, Пакистанда каза болгондо, ошонун бир тууган карындашы Сайкалдын уулдары болуп атат.
Анан айттым, сеникин тактай келсем эле, сенин чоң таятаң менен менин таятам бир тууган, Жаныбек казынын карындашынын уулдары болуп атат го десем, анан ал баягы тиги жактан эле ой мен деген эметпей ушинтип алыпмын, тууган турбайбыз деп кайрылып, анан чоң атасы Асыран бий деп жазылат экен. Асыран бий эгерде чындап бий болсо, аны Ташкенттин архивинен аны деле тапса болот.